Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн Microsoft Visio программасы жөнүндө кыскача маалымат алабыз жана ошол программада биз маршрутный картаны түзүп алууну үйрөнөбүз балдар. Өзү Microsoft Visio программасы бул бизнес диаграммалар жана техникалык диаграммалар менен иштөөчү колдонмо болуп эсептелет. Биз бул программада ар түрдүү тармактарда иштесек болот. Бизнес планыңарды түзүп алсаңар болот бул жерде. Диаграммаларды түзүп, графиктерди түзсөңөр эң ыңгайлуу программа бул. Мисалы, сводный схемадан биз кечеги Excel'де түзүп алган таблицабызды схема катарында кылып алсак болот. Ал үчүн ошол схемага, сводный схемага кирип туруп, бул жактан книга Microsoft Office Excel дегенди басып, далее басабыз дагы, обзорго кирип туруп, биз бул жактан кечеги таблицаны, Excel'деги таблицаны ачып алабыз дагы, готово деген кнопканы басабыз дагы. Мынакей балдар, өзү автоматтык түрдө схеманы түзүп берди. Биз бул жактан дата продажаны бассак, мынантип автоматтык түрдө өзү бизге схема түзүп берет. Кийинки назначение товарды жазабыз. Туш-тушуна кылып өзү коюп берет схеманы. Сумма продажды басабыз. Анан регионду басабыз балдар. Мынантип биздин оңой жол менен түзүлгөн схемабыз даяр болду. Чоңойто алабыз. Чоңойтуш үчүн Ctrl басып туруп, мышканын ролигин басабыз. Бул жакта имя источника деп чыгат, жанагы файлыңардын аты. Кечеги таблицабыз мынантип автоматтык түрдө сонун кылып сводный схемасын өзү түзүп берет. Эми балдар, биз башка тармакта дагы иштесек болот. Блок схемаларды түзсөк болот, расписанияларды түзсөк болот, сет тармагында иштесеңер болот. Эң оңой жол. Техника тармагында дагы айрыкча электрик спес S группасына ылайыкташтырылган техника каражаттары дагы бар. Бул жактан түзүп алып иштесе болот. Биз бүгүн карта и план этажей дегенге кирип туруп, маршрутный карта дегенге киребиз дагы, басып, бул жактан создать кнопкасын басабыз. Алгач бул жакта бир эле маршрутный карта эмес, өзүнүн планын түзсөңөр болот балдар. Эми биз бул жактан создать кнопкасын басып, бул жактан биз листтин штабын чоңойтуп алабыз. Бул жака жылдырып, өтөгө чыгып алабыз дагы. Бул жактан биз ориентиры дегенге киребиз дагы. Мисалы, колледжден тууга чейинки маршрутный картаны түзүп алалы бүгүн. Ал үчүн биз здание 2 дегенде тышкан жардам менен коюп бербей алып, листтин жанына листке апарып коюп алабыз. Бул жактан чоңойтуп, кичинейтип алсаңар болот. Эми здание 2 деген эмени биз белгиликтин жардамында өчүрүп алабыз. Бул бизге азыр кереги жок. Эми балдар, жолду коюш үчүн биз эмнеге киребиз дагы? Дороги дегенге киребиз дагы.
Бұл жақтан жолды таңдап алабыз. Парабос квадрат дегенди алып алабыз дагы. Ышкан жардам менен алып барып алабыз. Ышкан жардам менен жолду түз алып туруп алабыз. Каалаган размерде түзүп алсаңар болот. Мынтип алып барып алабыз. Эми балдар, ушул жолду кайра келип айлантырып отурбастан биз ушуну эле копировать ставить этип алсак болот. Ал үчүн биз Ctrl Insert'ти басып, бош жерге жардам менен басып алып, Shift Insert'ти басып алабыз дагы. Shift Insert'тен көп басып алсаңар, көп жолчолор чыгат. Дагы бирени таштап алабыз. Кайра алып барып коебуз атына. Дагы жолчону алып алабыз дагы. Түзүп алабыз. Дагы коебуз. Дагы коебуз дагы. Ушундай түрдө аягына чейин апарып коюп алабыз. Эми биз бул жака ориентирди коюп алышыбыз керек, оштонун зданиясын. Ал үчүн бизге башкача болуш керек. Мына ратуша дегенди алып барып, бул жака коюп алабыз. Ал үчүн мынтип муну дагы туруп алсаңар болот балдар. Мынтип башка жерге койсоңор дагы болот. Ыңгайлуу болуш үчүн бул жерге коюп алсак болот. Бул жерге жол коюш кошумчалап коебуз. Кичине кыскартып алып, бул жакта ратуша дегенди өчүрүп алабыз дагы. Шуну коюп алабыз. Бул жака коюп алабыз. Бул жактан биз аны коюп алабыз. Эми балдар, биз жолдогу ориентирлерди да коюп чыгышыбыз керек болот. Ал үчүн биз здание дегенди дагы алып барып коебуз. Колледждин жанында зданиялар бар болот. Колледжден кийинки университет, университет кул болуп эсептелинет. Дагы зданияны апарып коюп алабыз. Кийинкиси Огутиден кийин Биофак. Тудуруп алсак болот зданияларды. Бул тарабында бизде медфак
Etrafından tutulasak bolot. Балдар, картаны колдош үчүн биз дагы метрого ориентирге кирип туруп, бул жактан биз дарактарды тандап алып койсок болот. Ал үчүн дагы контрол инсертти басып, даракты көрүш үчүн shift инсертти басабыз. Жакка алып коебуз. Дагы басып, жакка алып коебуз. Конун тушунда бизде бул жакта кете турган жол бар. Аны биз дагы бир жол коюп туруп, мына жерден жанына светофорду койбосок болот. Дорожный знаки кийинине кирип туруп, бул жакта светофор дегенди алып туруп, коюп жасап алсак болот. Мынтип кылдап, дагы дарактарды көйүп алабыз. Дарактарды көйүп алабыз дагы. Канча дарак көп болсо, кооз көрүнөт. Башка жерлерге дагы койсоңор болот, балдар. Бизде Акбора дарыясын койбосок дагы болот. Мынтип балдар. Ал үчүн биз байлойка дегенди алып туруп, майынан буруп алабыз дагы. Мындан тартып койсок, бизге дарыя болуп көрүнөт. Мынакей балдар. Эми мына зданиянын үстүнө жазыш үчүн бизге блок текста деген керек болот. Надпись. Жака биз кыскача ТТК деп жазып алабыз. Бул жерге ушку деп жазып алабыз дагы. Бул жерге дагы жазып алабыз. Кийинкисине Яфов деп жазып алсак болот. Бул жака Медфак деп жазып алабыз балдар. Медфак деп жазып алсак болот. Бул жерге Ош-2 деп жазып алабыз. Мынакей балдар, биздин
картабыз даяр болду. Будан да козгоп жасасаңар дагы болот. Биздин бүгүнкү тема түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Саламатта калгыла балдар.